Шайлыбек Карыбеков сизге. Чоң рахмат, урматтуу Эңизар Акиевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Аскарбек Сапарбекович, Айыл чарба министрлигинин 1 жылдык бюджети канча? Бизде ар кайсы статьяда каралган жалпысынан 5 миллиард 300 миллионго болуп кетти. Точно. Аяк цифрларды тактап коюшум керек. Сиз өзүңүз министр болуп бюджетиңизди билбейсизби? Билебиз, айтып атпайм. Ар жакта майда сандарын айткан жерим жок. Биздеги маалымат боюнча 12 миллиард бөлүнөт да бир жылда. Жок, жаңыласыз. Так айтыңыз. 5 миллиард 900 миллион сом акча. Экинчи суроо, эгер айыл чарба министрлигине 6 миллиард бөлүнсө, 6 миллиард, спорт, маданият, миграция башкаларына 1 миллиард 600 эле бөлүнөт, эске алып коюңуз. Бирок алар эмне кылып атат, силер эмне кылып атасыңар? Анын ичинде 3,5 миллиарды ал эмгек акыга бөлүнөт. Экинчи маселе, деградация болгон канча гектар жер бар Кыргызстанда? Деградация жайыт боюнчабы? Жайыт. 614 000 гектар жер. Эмне үчүн деградация болуп атат булар? Ар ким каалагандай жайытты пайдаланган үчүн, Силер эмне жайытты контроль туура болбогон үчүн акыркы 30 жылдын ичиндеги алган жыйынтыгыбыз ушул. Ошон үчүн биз ошо деградация болгон жерлерди айыл чарба өндүрүшүн башка багытына пайдаланалы деп трансформация мыйзам силер колдоп бербедиңерби? Сиздерге 100 миллион доллар келди. Жайыттарды өнүктүрөлү деп 108 миллион доллар. Ошону иштетип бүттүңөрбү? Шайлыбек Карыбекович, биринчи ПРЖР-1, ПРЖР-2 2 проектиде 68 миллион келген. Ал боюнча ревизия өткөзүлүп, анын жыйынтыктары чыгарылды. Керек десеңиздер актысын беребиз сиздерге маалымат боюнча. Андан кийинки проект дагы тиги 50 миллион сом, 50 миллион доллар. Анын дагы эффективдүүлүгү боюнча биз сиздерге маалымат беребиз. Министрлик ушу эки проекттен эффективдүү эмес деген жыйынтыкка келип атабыз биз. 1 жылдан бери ошонун маалыматын сурап атабыз. Жана жыйынтыгын. Маалымат даяр. Кат жүзүндө толук берип коюңуз. Макул. Анан сырткары, Аскарбек Сапарбекович, сиздердин иштеп жаткан министрлик, урматтуу дыйкандар, быйыл мынанча картошка, чеснок, күрүч, май ушунча өндүрсөңөр, ушунча суммадан ала алабыз деп гарантия бере аласыңарбы кыргызстандыктарга? Бизде Кыргызстандагы болгон жерлерге, областтар боюнча, райондор боюнча пландарын түшүрүп берип атабыз. Бирок момунча сомдон алабыз деп айта албайбыз. Неге? Аны эч ким айта албайт. Бул Айта албасаңыз эмне үчүн министрликти кармап отурасыз? Бул дүйнөдөгү базардагы бааларга байланыштуу болот. Аны сиз да айта албайсыз, министр болсоңуз дагы эч ким айта албайт. Сиз андай деп жооп бербеңиз. Мен министр болоюн деген оюм жок. Мен депутат болуп отурам. Мен сизден сурап атам. Айыл чарба министрлиги кайсы мамлекеттер менен мынанчадан өткөрөбүз деп сүйлөштүңөр. Мынанча дыйкан чарбаларды мынчадан эккиле. Силер прогноз бербесеңер эмне кылып отурасыңар анда? Биз көлөмдөр боюнча прогноз бере алабыз, Шайлыбек Карыбекович. Баалар боюнча бере албайбыз. Баа базарды өзүңүз билесиз. Ошону бергенге жетишиңиз менин каалоом сизге. Рахмат. Анан жогоруда айтып кеттиңиз. Тукум өндүрөм деп. Кантип өндүрөсүз сиз тукумду? Тукум өндүрөсүзбү, жумуртка өндүрөсүзбү, кантип өндүрүп атасыз? Жумуртканы мен өндүрбөйм, жумуртканы тооктуйт. Сиз азыр докладыңызда айтпадыңызбы, мынча тукум өндүрүп атабыз деп. Кантип өндүрүп атасыз? Ушунча жумуртка алынды дейт. Биздеги болгон птица фабрикалардагы тооктордун санынын көбөйүшүнө жараша болот. Канча птица фабрика бар сизде? Ошолорго биз мамлекеттик бюджеттен колдоо көрсөтүп, ошол жумуртка кластерына дагы каражат карап берип, анан берип атабыз. Бизде чоң 4 фабрика бар, орточо фабрикалар баш аягы 20дан ашык фабрикалар. Кийинки суроо, мына ун боюнча кымбатчылыкты түздөн түз айыл чарба министрлиги күнөөлүсүздөр. Себеп? Сиз карайсыз го будайды, үрөндү, себептейсиз да. Ошонун себебин айтып коюң, наоборот, сиз мага. Бизде Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугун камсыз кыла турган 9 продукттун ичинде биринчиси бул азыктык буудай. Азыктык буудайды акыркы жылдардагы алынган түшүмөдө төмөн болгондуктан былтыр эмне үчүн төмөн болуш керек? Биринчи бул үрөм. Үрөндөрдү туура эмес будайларды таратты деген маалымат бар, туурабы ушул? Туура эмес. Эмне үчүн айтып атпайбы, айыл чарба министрлиги чирип калган будайларды таратты.
адашып кеткен экен деп. Эми айтса боло берет, бирок ал келген үрөндөрдүн баардыгы экспортер мамлекетте дагы анализден өткөзүлөт. Сатып алып аткан мамлекетте дагы расмий орган бар, ошону анализдеген. Ошол жыйынтыктардын негизинде алынат. Үрөндөрдүн баардыгы бүгүнкү күндөгү кылкандуу даана эгиндеринин селекциясынын жетишкендиги болгон үрөндөрдүн сорттору келген. Жок, силер кымбаттатып бердиңер унду, анан урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршович тормозду тептиргенде силердин кайра түшүрүп койдуңар, ошону айтып атам. Эмне үчүн кымбаттатасыңар, кайра тормозуңар тебилгенде арзандатасыңар деген маселе да. Базардагы бааны биз кымбаттатпайбыз да. Биз базардагы болгон азык түлүктүн физикалык көлөмү жана кыргызстандыктардын сатып алууга ылайыктуу баада болушун аракет кылабыз биз. Ошол ишти алып барабыз. Сизде маалымат барбы? Кыргызстандын өндүргөн будайларыны Навайканага албагыла, Казакстандыкын эле алгыла деген маалыматтар. Эми Навайкананын ээси өзү билет да кайсы будайдын үнүн алат. Сиздин өзүңүздөн айтам. Ушундай саясат жүрүп атыптыр деп. Эми мен буну түшүнө албайм, чынын айтсам. Навайкананы кыдырып алып сен бул Сиз кесиңиз боюнча ким? Агроном, мелиоратор. Анда түшүнүшүңүз керек да, агроном болсоңуз. АТР боюнча жооп бериңиздер. АТР бүгүнкү күндө жайыттар менен талаш болуп атат. Бул багытта кандай маселе кыласыздар? Шайлыбек Арбеевич, АТР боюнча бизге да тапшырма түшкөн. Бул азырынча бүгүнкү күндө жанагы буга чейин айтылгандай жер кодекске өзгөртүүлөр кирип атат. Бул жайыт комитеттер боюнча. Ал эми азыр ушул райондор бириккенин негизинде, эгерде айыл өкмөттөр, кечиресиздер, айыл өкмөттөр бириккенин негизинде, эки айыл өкмөт биригип атса, ошонун ортосунда бир эле жайыт комитет иштеп атат. Кандай сунуш берип атасыңар? Аксыда кетмен көтөрүп бири-бири менен жайыт талашып атат. Кара сууда жайыт талашып атат. Кандай сунуш бересиңер? Же мораторий кылып туруш керекпи бул маселени 2 жылга? Бул боюнча биз дагы рабочий группаларда дагы биздин адистер да бар, жергиликтүү руарлар да катышып атат. Бул ошол биринчиден ошол кызыкчылыгын карап туруп, ошол ортодо аты дагы, анан ошол жайыт комитеттерден биригисүү дагы ошол иш алып барылып атат. Бирок жалпысынан бул жайыт комитеттер жоюлгандан кийин бул маселе жалпысынан дагы чечилет. Жоюлгандан кийин деп жомок айтпай, жоюш керек де 2 жыл болду, жоюгула деп атабыз. Акыркысы мына Бишкектеги Аламидин, Сверлов райондорунун ортосунда азыркы экинчи тема боюнча аябай чоң жер мафиясы урушуп атат, жазып алыңыздар. Келечек конушу, Төкөлдөш конушу, Акбата конушу барып көргүлө ошол жерде. Кичине калды от чыгып кеткенге. Сунушум, урматтуу Элмирза Ракиевич. Биринчиден Айыл чарба министрлигинде будай боюнча, күйүүчү майлоочу майлар боюнча, үрөн, балык өндүрүү боюнча бардык жерде наразычылыктар бар. Бир да дыйкан арзандатылган кредит ала албайт. Таныш билиш. Ошондуктан бул Айыл чарба министрлигини реформалоо керек. Экинчиден кадр маселесин караш керек. Балким министр мурунку катып калган коррупционерлердин залогуна түшүп калды. Айыл чарба министрлигини суу чарба жана айыл чарба да өзгөртсө болот. Себеби суу аябай Кыргызстанда маселе көтөрүлүп атат. Же департамент кылып салыш керек буларды. Кылган иштин дайыны жок, кооз сөздөр, кооз докладдар. Айыл чарба министрлигине бүгүнкү күндө элде абдан көп нараат, өзүбүздөн таза продукция өндүрүлүп туруп, өзүбүздүн унубуз кымбат, майыбыз, сүтүбүз жана башкабыз дегендей. Кызыл камчысы бар бирөөнү коюш керекпи президентке сунуштап. Урматтуу Аскарбек Сапарбекович абдан билимдүү, маданияттуу, сабырдуу сүйлөгөн кадр болгондуктан бул президент администрацияда кагаз менен иштегенге жөнөтүш керек дагы. Резина өтүк кийип, куфайка менен эл аралай турган министрлерден, патриот балдардан таап коюш керек деп эсептейм мен. Кадр реформа маселесин сунушка кошуп койсоңуздар. Бүгүнкү күндө ушул банктардын ортосунда, мына дыйкандардын аралап барып көрсөңүздөр, билебиз алар таныш билиш менен өздөрүнө алып атат. Бир дыйкан мен мынча алып айыл чарба министри жардам берип өнүгүп кеттим мен деген бир пешене жылытаарлык сөздөрүн айтпай атышат. Мына баарыбыз айылда чоңойгонбуз. Кыштын, жаздын камын кышта көр дейт. Биз кышта мына жерде жогорку трибунада сүйлөгөндөрдүн бирин аткарышкан жок. Үрөн боюнча дагы, май боюнча да бүт кымбатчылыкка айыл чарба министри күнөөлүү бүгүнкү күндө. Мына жерлерде областтагы жетекчилериңизди караңыз, урматтуу министр. Өзүңүз барып, суу боюнча дагы, Токой боюнча дагы
ветеринардык абалды абдан критикалап атышат бүгүнкү күндө. Чийки мыйзамдар болсо оңдоп берели. Кантип Кыргызстан агрардык мамлекет болуп туруп, биз ушул нерселерден, ундан, майдан жана башка нерселерден кымбатчылыкка батып калышыбыз керек. Ошон үчүн сизге мен демилгелүүлүктү, анан реформаны сурап кетет элем. Рахмат. Рахмат.